Assalamu alaikum. Hurmatlı fermerler. Biz qayradan эле өзүбүздүн чарбабыздабыз. Койлордун төлү башталган. Кудай буйрса. Мына булар бүгүнкү эгиз козуларыбыз. Мына. Эгиз козуларыбыз мына дароо эле биркасы басылат бизде. 02-244 деп. Сол кулагындагылар. Сол кулагында бирке басылгандар биздики ургачылар. Ал эми оң кулагына басылса, оң кулагына. Ал эркек болот. Кийин биз энесинен бөлүп атканда жайлоодон. Бөлүп атканда оң сол кулагынан эле карап туруп эле бөлүп аласың. Эркек ургачысынчы. Ошол жагынан ыңгайлуу. Анан ар бирөөнүн мисалы үчүн козу туулганда козунун бирка номери, анан энесинин бирка номери жазылат. Биздин чарбада ар бирөөнүн туулган күнүнө чейин энеси эркек тууду, ургач туудубу күндө ошол катталат дагы. Анан булардын дагы плем картасы бар бизде, койлордун дагы. Илгери мына бир канча жыл мурун Акылбек Жапаров паспорт бериш керек десе баарыбыз күлбөдүк белек. Бирок ошол кезде эле жылкы менен уйга ар бир малдын эмеси бар болчу да. Ар бирөөнө өзүнүн плем карта деп коет. Ошо плем картасы бар эле. Азыр эми биздин Арашан тукуму өтө популярдуу болуп, Кыргызстанда каттоодон өтүп, кыргыз элинин өзүнүн жергиликтүү асыл тукуму деп катталгандан кийин биз банитировкадан өтүп, биздин чарба анан Арашан тукумун көбөйтүүдө иш алып барабыз. Жана ар бир кой тууганда каттайбыз. Мына артында болсо түндө туугандар. Ушинтип бөлүнөт. Бул болсо ушу Кой сарай. Момундай иштер менен сакмал убагында бөлүп коебуз. Анткени түнкүсүн кой ушакка келет. Тууганда дароо эле мояка тууган козусун бөлүп, энеси менен козусун каттап, күнү менен бирканы басып коебуз. Ал эми 2-3 күн болуп калган койлор. Ана. Бuyakta. Мындай козулар туулуп атат. Көрүңүздөр. Мындай козулар туулуп атат. Буйрса, жайнакей чарбасында. Мына бул эркек, мисалы үчүн. Мына эркек козу мына. Сакмал убагында бизде сакмалчы өзүнчө, малчы өзүнчө жүрөт. Ушундай эле бизде эле чарбада эле оокатыбызды кылабыз. Мына козуларга карачы. Кенен керилип жатат. Мына Курзактын козулары. Бул дагы 3 күндүк козу. Турасың кел. Мына бул болсо Курзактын козусу. Селекция жүргүзөбүз. Дагы улантабыз күндө Кудай буйрса чыгарып турабыз. Элдин суроо талабы боюнча эмне менен тоюттандырасыңар, кандай иш кыласыңар деп тартып чыгарып турулачы дегенге байланыштуу. Мына буйрса биздин блок уланат дагы эле.